кол борбор деп коет 119 номери бекер. Ошо жака чалып, пейт номериңизди айтсаңыздар, алар ар бир жаран паспорттагы жеке номерин жазып, уюлдук компанияларга 119 номерине СМС жөнөтүп, же ушул эле номерге түз чалып, мындан сырткары Борбордук шайлоо комиссиясынын электрондук порталынан өзү катталган шайлоо тилкесинин дарегин билсе болот. Учурда жарандардын шайлоого барчу жерин аныктоо иштери активдүү жүрүүдө. Эгерде катталган жери алыс болсо, 29 декабрга чейин убактылуу жашаган жеринен шайлоого катышууга укуктуу. Бардык мамлекеттик органдар 31 декабрга чейин өзгүлтүксүз иштейт. Те граждане, у которых есть в регионах прописка. Эгерде жарандын каттоосу айылда болсо, бирок өзү шайлоо күнү бара албаса, анда Бишкекте жашаган жакындарына убактылуу катталса болот. Мындан сырткары айылда да, шаарда да каттоосу жок жарандар да бар. Аларды убактылуу каттоо боюнча азыр иштер жүрүп жатат. Көпчүлүк жарандар айылдагы каттоодон чыккан бойдон шаарга келип, турак жайы бар болгону менен ага расмий каттоого турган эмес. Ушул маселелердин баарын бир жуманын ичинде чечип жолго коюш керек. Кечээден баштап шайлоо бюллетендери басылып чыга баштады. Өлкө боюнча 3 миллион 700 миңден ашык шайлоочу бар. Арасынан 270 миңден ашык адамдын паспортундагы дареги менен азыркы жашаган жери дал келбейт. 2017 жылдагы үлгүдөгү паспорт бул EID деп коет. Ошондой паспорттардын ээлеринин 32.129 жаран ошондой паспорттардын ээси. Алар дагы паспортта бир белгиси, бир мындай жазуусу, ал эми адрестик маалымдоо базасында жана пропискадан өткөндө адреси башка, паспорт каттоосун өзгөртүп, ал эми паспорттагы жана чиптеги маалыматты өзгөртпөптүр. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого 39 миңден ашык чет жактагы мекендештер катышат. Азыркы тапта чет мамлекеттерде 30дан ашык шайлоо тилкеси ачылды. Алардын 15и Москва шаарында жайгашкан. Бул жолку шайлоодо эң башкысы форма 2 справкасы колдонулбайт. Жогорку кеңеш саясий чечим кабыл алган. Бул шайлоодо форма 2 деген болбойт. Ошол форма 2 боюнча көп талкуулар чыккан, бирок саясий чечим кабыл алынды. Биздин жарандар шайлоо тизмесине киргенде өздөрүнүн катталган дареги менен тизмеге киргизилди. Региондордогу штабтарда дагы бүт жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана бийлик органдарынын жетекчилерине бүт бардыгына ушул маалыматты элге жеткирүү боюнча тапшырмалар берилген. Бардык болуп 5700 добуштарды автоматтык түрдө санай турган жабдык бар. Аны менен бирге 6700 аппарат келген шайлоочулардын электрондук түрдө каттап, анын өздүгү тууралуу маалыматты чыгарып турат. Шайлоо учурундагы бардык аракеттер эл аралык жана жергиликтүү байкоочулар, мындан сырткары мыйзам бузууларды аныктоочу атайын уюшулган топтордун мүчөлөрү тарабынан катуу көзөмөлгө алынат. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.